Саламатсыңарбы балдар? Бүгін музыка сабағыбызды баштайбыз. Сабағыбыздың темасы қазақ елінің көрінікті музыканты Ахмет Жұбановтың өмір баяны. Бақыт Тайғатамовтың Айгөлек ырын үйрөнүү. Сабағыбыздың мақсаты Ахмет Жұбановтың өмір баяны менен танышасыңар. Бақыт Байқадамовтың балдар үшін жазған Айгөлек ырын угуп үйрөнөсүңөр. Кругозоруңарды кеңейтип, ички дүйнөңөрдү байытып, аракетчилдикке, ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Жұбанов Ахмет қазақ елінің артисти, композитору, дирижеру жана профессору. Ал 1906 жылы дүйнөгө келген. Чоңойгондо Ленинград шаарына барып, Ленинград консерваториясын ийгиликтүү бүтүргөн. Казакстанга келип, элдик аспаптардын оркестрин түзгөн жана анын дирижеру болгон. Түрдүү жанрда музыкаларды жараткан, ырларды, операларды, кинофильмдерге жана спектакльдерге музыкаларды. Ахмет Жұбанов 1968 жылы дүйнөдөн кайткан. Ошол эле мезгилдин дагы бир атактуу композитору Бакытжан Байкадамов. Ал казак элинин атактуу композитору болгон. Жаш балдарга көптөгөн ырларды арнап жазган. Бүгүн биз Айгөлек аттуу ырыны угуп үйрөнүүгө аракет кылабыз. Кана балдарым, текстке көңүл бургула. Ырдын тексти казак тилинде берилген. Окуп, таанышып алгыла. Азыр ошол ырды атактуу казак ырчысы Роза Рымбаеванын аткаруусунда угабыз. Балдар, бул ырдын мүнөзү жарык, лады мажордук жанры эстрада жанрында жазылган. Ошол ырды үйрөнүш үчүн мен силерге YouTube ссылкасын жөнөтөм. Силер ал YouTube'нун ссылкасы менен ушул ырды угуп, текстин жаттап үйрөнөсүңөр. Кийинки сабагыбызга чейин кош болгула, балдар.